Кадамжай районуна караштуу Молдонияз айыл аймагында 2024 жылга тартылган инвестициялар жана аткарылган жумуштар тууралуу маалымат. Молдонияз айыл аймагында калктын саны 20.625 адамды түзөт. Ошондой эле айыл аймакта 4 бала бакча, 9 мектеп, 9 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Жалпы айта кетчү нерсе, айыл аймакка 2024 жылга көптөгөн инвестициялар тартылды. Элдин бир катар социалдык көйгөйлөрү чечилүүдө. Жалпысынан 2024 жылда аткарылуучу колдоого алынган долбоорлордун суммасы 324,6 миллион сомду түзүп, 2023 жылга салыштырмалуу 87%га өскөн. Молдонияз айыл аймагында 2024 жылда фонд жана гранттар тарабынан колдоого алынып өткөрүлгөн долбоорлор боюнча маалымат берсек, айыл аймагындагы жалпы билим берүүчү мектептеринде окуучулардын тамак ашын уюштуруу максатында Шыбран айылындагы Шыбран орто мектебинин ашканасын куруу үчүн демилге көтөрүлгөн. Учурда ашкана курулуп колдонууга берилди. Жалпы наркы 1.137.003 сом. Анын ичинен Кадамжай өнүктүрүү фондунан 895.160 сом. Ал эми айыл өкмөттүн салымы 241.843 сомдук салым кошулган. Адыр жана Өрнөк айылдарындагы мектептердин ашканаларына кошумча каана куруу боюнча Кадамжай райондук